Саламатсыңарбы балдар. Силер менен Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кундузай Кумарбаевна. Анда эмесе физика сабагын баштасак. Бүгүн биз силер менен физика сабагында толкундар деген теманы өтөбүз. Алгач сабакка максат коюп алалы. Бүгүнкү сабактын максаты серпилгичтүү чөйрө менен таанышасыңар, толкун жана толкунду мүнөздөчү чоңдуктар менен таанышасыңар, ошондой эле турмуштан мисал келтирип, аны түшүндүрүп бере аласыңар. Бизди курчап турган чөйрө аба, ошондой эле бардык суюк жана каттуу нерселер майда бөлүкчөлөрдөн турары белгилүү. Бул бөлүкчөлөр өз ара аракеттешүүдө болушат. Элестетип айтканда, ар бир бөлүкчө экинчиси менен серпилгичтүү пружиналар аркылуу байланышкандай болуп турушат. Ушундай элестетилген газ, суюк жана каттуу нерселер серпилгичтүү чөйрөлөр деп аталат. Серпилгичтүү чөйрөдө мисалы абада кандайдыр бир нерсе термелүүгө келсе, анын термелүүсү курчап турган чөйрөнүн бөлүкчөлөрүнө берилет. Мында термелүүчү нерсе термелүү булагы болуп каралат. Чөйрөнүн бөлүкчөлөрү термелүүсүн улам кийинки бөлүкчөлөргө берет. Ошентип чөйрө боюнча термелүү таралат. Серпилгичтүү чөйрөдө термелүүлөрдүн таралышы механикалык толкундар деп аталат. Демек, толкун бул чөйрөдө термелүүнүн таралышы болуп саналат. Толкунга мисал карап көрсөк, көмүлгө ыргытылган таштан пайда болгон толкун. Мында таш толкун булагы. Жыгачка байланган жиптен пайда болгон толкун. Мында кол толкун булагы. Поршень аркылуу кысылган суунун агымы. Мында поршень толкун булагы. Камертондон чыккан үндүн таралышында камертон толкун булагы болуп эсептелет. Табигый шарттан мисал келтирсек, мисалы жаандын тамчыларынан анын айланасында термелүүлөрдүн пайда болуп таралышы же болбосо толкун пайда болуп жаткандыгын көрүүгө болот. Балдар, биздин күнүмдүк турмушубузда дагы кандай мисалдарды келтирсек болот? Кана, кимде кандай ой бар? Туура айтасыңар балдар. Жаан жааганда анын үнү биздин кулагыбызга үн толкуну аркылуу келип жатат. Толкундар экиге бөлүнөт. Узатасынан кеткен толкундар, туурасынан кеткен толкундар. Бөлүкчөлөрдүн термелүү багыты менен термелүүнүн таралуу багыты бири-бирине дал келсе, мындай толкундарды узатасынан кеткен толкундар деп айтабыз. Ал эми бөлүкчөлөрдүн термелүүсүнө термелүүнүн таралуу багыты перпендикулярдуу болсо, мындай толкундарды туурасынан кеткен толкундар деп айтабыз. Эми толкунду мүнөздөчү физикалык формулаларды карап өтөлү. Мында V барабар лямбда бөлүнгөн T толкундун ылдамдыгынын формуласы. Эгерде T барабар 1 бөлүнгөн ню экендигин эсепке алсак, анда ылдамдыктын формуласы V барабар лямбда көбөйтүлгөн нюга алмашат. Мындан лямбданы тапсак, V көбөйтүлгөн T же болбосо жыштык аркылуу тапсак, ал лямбда барабар V бөлүнгөн ню аркылуу аныкталат. V толкундун ылдамдыгы, T термелүү мезгили, лямбда толкун узундугу, ал эми ню толкун жыштыгын аныктайт. Балдар, сабак түшүнүктүү болдубу? Баарына түшүндүкпү? Анда эмесе маселе иштеп көрөлү. Термелүү жыштыгы 2,5 Гц болгон толкун 5 метр секунда ылдамдык менен таралса, анын толкун узундугу кандай болгон? Алгач биз маселенин шартын жазып алалы.
бизге толкундун жыштыгы ню барабар 2,5 Гц, ошондой эле ылдамдыгы 5 метр секундда берилген. Биз толкун узундугун аныктообуз керек. Толкун узундугунун формуласы ылдамдыктын жыштыкка болгон катышы аркылуу аныкталат. Ордуна коюп аныктаганыбызда биз 5-ти 2,5-ке бөлүүбүз керек. Натыйжада 2-ни алабыз. Демек, ылдамдыгы 5 метр секундда болгон толкундун узундугу 2 метрге барабар болот. Түшүндүңөрбү балдар? Сабак түшүнүктүү болгон болсо, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма окуу китебиңердин 152 бетиндеги параграф 54-тү окуп, теманын аягындагы суроолорго жооп жазабыз. Саламатта калгыла.